Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Ман сама Рамадан иманан ва ихтисабан, гуфира лаху ма тақаддама мин дамби". Ким Рамазан айдын орозосын тутса, иман менен, мындайча айтканда Алланын өкүмүнө ишеним келтирип, бул Алланын буйругу. Кээ бир адамдар ден соолук үчүн кармап коелу, экономикада болот экен, мындай болот экен. Жо, бул өзүнөн өзү боло берсин. Бирок буну биз Алланын фарызы, мени жараткан заттын буйругу, бул аламдын кожоюнун өкүмү деп эгерде ороза кармасак, анда бул бөлөк кеп. Ушинтип кармашыбыз керек иманан деген сөздөн. Ихтисабан Алладан үмүт кылабыз. Үмүт кылып, эмнени үмүт кылып? Соопторун, разычылыгын, берекесин, бейишин үмүт кылып, даражаларды, белектерин үмүт кылып, дозуктон кутулууну үмүт кылып кармай турган болсо, ким иман, ихтисап менен кармаса, аны мурунку бардык күнөөлөрү кечирилди деп атпайбы?